Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биз бүгүн кыргыз тили сабагын өтөбүз. Алексей Павлович Федченко атындагы орто мектеби. Мен Шукурова Гүлнара Ниматуллаевна. Биз бүгүн жагымдуу маанай тартуулап алабыз. Дайыма күн нур чачсын. Дайыма асман ачык болсун. Дайыма атам, апам болсун. Ар дайым мен болоюн. Кырдаалга жараша балдар, алтын эрежени түзүп алабыз. Колубузду самын менен жууп, тазалыкты сактайбыз. Эшикке чыкпай, үйдө отурабыз. Сабакка жоопкерчиликтүү мамиле кылабыз. Бүгүнкү сабактын темасы Достук фестивалы. Сабагыбыздын максаты окуучулар Достук фестивалы жөнүндө маалымат алышат. Окуучулар өз билимин өркүндөтүп, көнүгүү иштөөгө машыгышат. Окуучулар таза, сулуу жазууга тарбияланышат. Биринчи балдар сөздүк дептер менен иштейбиз. Биринчи текстте берилген сөздөр менен таанышып чыгабыз. Аймак, өкүлдөрү, фестиваль убагында, ар бир улут, салттар. Балдар, силер мен менен чогуу кайтарып алдыңарбы? Антпесе аны сөздүк дептерге жазып койгула. Достук фестивалы. Биздин аймакта ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Жакында Достук фестивалы болду. Ага орустар, кыргыздар, украиндер, кореецтер, казактар, тажиктер жана башкалар катышты. Фестиваль убагында ар бир улут өзүнүн тамак аштары, улуттук кийимдери, салттары менен тааныштырды. Алар бири-бири менен достошту, дагы жолугушалы деп сүйлөштү. Фестиваль убагын баарына жакты. Силерге тапшырма 3-чү көнүгүүнү аткарып коебуз. Бул жерде сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла деп турат. Көп чекиттердин ордуна туура келген сөздөрдөн пайдаланып коюп чыгабыз. Антпесе дептерди ачып, жазып көнүгүүдү аткарып коебуз. Биздин аймакта орустар, казактар жана кыргыздар жашашат. Силер дагы ушундай кылып аткардыңарбы, балдар? Азаматсыңар. Антпесе силерге үйгө тапшырма 4-чү көнүгүү. Бул жерде сөздөрдөгү жоон ичке үндүүлөрдү бөлүп жазгыла деп турат.